бул сиз үчүн абдан чоң бир артыкчылык болот. Жана дагы бир нерсе, азыркы тапта коомчулук менен байланыш адистери абдан бир универсалдуу болуп атат. Ал фотограф дагы, оператор, монтажер дагы, ал котормочу дагы, ал баягы тексттерди жазган адам дагы бул эсептелинет. Бул кесипти тандоодо биринчи учурда табигый так илимдер билимине ошол жака көңүл буруш керек. Ошол кесипке ээ болуш үчүн ушул так илимдерди жакшы билиш керек. Андан кийин сөзсүз түрдө каалоо болуш керек. Башка студенттерге салыштырмалуу медицина тармагында аялган аракет керек да, аракет керек. Көптөгөн сабактарды окуш керек. Көптөгөн авторлордун чыгармаларын окуш керек, салыштырып, ой жүгүртүп, анан ошондой изденүүнүн негизинде жакшы бир адис болот деген ойлоймун да. Ак бейит, сезимтал жана эң негизгиси шык керек. Жакшы мугалим болуш үчүн окуткан сабакты жана окуучуну сүйүү зарыл. Орус тилдүү жана кыргыз тилдүү болуп бөлүнөт. Орус тилдүү пиарда атаандаштык Кыргызстанда өтө чоң. Себеби дегенде аябай күчтүү өзүн бренд кылып алган чоң адистер бар. Бирок экинчи жаатта кыргыз тилдүү пиарда бул жакта атаандаштык жок деп ойлойм мен. Конкуренция агрономдор арасында өтө аз. Мурун деген совет маалында агрономдор көп санда окутулуп үйрөтүлгөн. Азыркы учурда болсо жаштардын өздөрүнүн багыты башка болгондуктан агрономдордун саны өтө аз. Конкуренция жок эсе. Чындыгында конкуренция аябай көп. Анткени азыр ар кайсы жерлерде жеке кабинеттер ачылууда, бирок ошентсе дагы эгерде өз кесибиңди мыкты деңгээлде аткарсаң, өз кесибиңди жакшы аткара билсең, кылган жумушуңа жоопкерчиликтүү карасаң, албетте ар бир кишинин өзүнүн издеген пациенттери болот. Кесибин мыкты билген адис өзүнүн классынын билим сапаты аябай жогору болот. Ошондо конкуренция келип чыгышы мүмкүн. Башка мугалим ошол мугалимди көрүп, мен дагы жакшы иштейм, мен дагы жакшылап классымдын билим сапатын көтөрөйүн деп атаандашуу менен ал дагы андан дагы жакшы иштегенге аракет кылып баштайт. Азыркы айлык майына ошо чоң компанияларда 1500-2000 долларга чейин барат. Албетте бул үчүн абдан чоң бир тажрыйба топтош керек. Анан жалпы орточо бул адистерге жалпы орточо баа биздин саноолорго, байкоолорубузга караганда 15 000 сомдон 20 000 сомдо түзөт. Жеке секторда 15 000 сомдон башталат. Андан кийин тажрыйбага байланыштуу айлыгы көбөйүп кете берет. Айлык майнасына караганда Кудайга шүгүр, жана эле айтып кеткендей эле, эгерде жумушуңду жакшы аткарсаң, кишилер өзү эле келип, айлык майнасы Кудайга шүгүр алда канча деңгээли өйдө. Башка дагы медицина кызматкерлерине караганда, именно стоматологдор жакшы айлык майнага ээ. Мугалимдердин айлык майнасы акыркы 6 жылда 4 эсеге көбөйдү. Бул да